Бишкек мэриясы шаардык кеңешке жүргүнчү ташуучу унаалардын жол киресин көтөрүү маселесин киргизет. Бул тууралуу вице-мэр Русланбек Акылбеков маалымат жыйында билдирди. Айтымында муниципалитет тарифти жогорулатуу маселесин кароо үчүн шаардык кеңештин депутаттарын кезексиз жыйынга чогултууга аракет кылып жатат. Белгилей кетсек, кечээ автобустар ишке чыкпай, автобус, троллейбустар гана каттап жатат. Айдоочулар мэрия менен шаардык кеңеш жол кирени азыркыга чейин көтөрбөй жатканына нааразы. Буга чейин да иш таштап, жол кирени 10 сомдон 15 сомго кымбаттатууну талап кылышкан. Эгерде шаардык кеңеш чоңулганда бул маселе азыр мына жакын күндөрдө чечилип калмак, туурабы? Булар азыр айдоочулардын коюп аткан талабы мына азыр шаардык кеңештин шайлоосу өтөт, андан кийин алар чогулуучаңды сессия деген сөздөр болуп атат да. Бирок биз мыйзам менен иш алып барышыбыз керек да. Аны туура түшүнүш керек. Ошону биз түшүндүрүп айтканга аракет кылдык. Эми кээ бир компаниялар чыкпайбыз деп айдоочулар айтып атат, бирок чыгып иштейбиз деп аткандар дагы бар.